Assalamu alaikum hurmatly mekendeshler. Assalamu alaikum. Ellik reportör rubrikası. Бұл Жалал-Абад обласы Сузак районы Лаудан-Кара айылы ырыс айлөкпөтүнө карайт. Бул Закиржан Бакиров атындагы номер 78 мектеп, орто мектеп. Ушул жер өтө жеткенде чоң айылга караштуу мектеп. Аянтын көрүп атасыздар. Чоң, көп эле чоң. Бирок ушул мектептин өзү кичине, тар өзү. Көп окуучулар батпайт ушул жерде. Мынакей мектеп кичинекей, бир этаж, эски сайыздан калган шыйпаңды мектеп кылган. Биз да ушул мектепте чоңойгонбуз. Ушул жерде окуганбыз. Ошо элдик репортерге кайрылганым. Ушул мектеп канча жылдан бери же спорт зал курулбады, же мектеп жаңы курулуп чоңойгон жок. Бирок бир аз кичине кошумуш болгон жандарына. Бирок класстары тар. Мен азыр кызымды 1-класска киргиздим. 40 окуучу 12 столдо отурушат экен. Ар биринде 3төн, дагы 4төн дагы барбы билбейм, өтө кысылып таар окудайт. Башка мектепке берейин десек, шаар жака алып барыш керек. Шарты барлар ошо башка мектепке барат. Шарты жоктор ушул жерде окутабыз. Ошо жаныбызда мектеп туруп, биз башка жакка барып мектеп издегенден ошого иштен неме кылып качып, ушу кайрылып атам репортер, элдик репортерго. Ошо жетиштүү бир тийиштүү ким орган дейбине, тийиштүү ушул боюнча карай турган адамдарга жеткиресиздер деген үмүттөбүз. Балдарыбыздын келечеги ушул мектептен башталат. Бирок мектептерибиз тар, окуганга шарттары жок, абсолютно жок десек болот. Бир партага 4тө кысылып, кыйратып деле эч нерсе жаза албайт. Биз дагы ошентип окуганбыз, бирок үчөөбүз бир партада отуруп жазат элек. Тар болчу. Анда окуучу жакшы жетишпейт эле. Азыр эми окуучу кеңири. Көпчүлүк ушул жакын жердегилер, мына ушул жакын жердегилер көпчүлүгү шаарга, башка мектептерге алып барып окутушат. Жарымы бул жака Сузакка алып барса, жарымы шаарга алып барышат. Ошого тийиштүү бир эмеге жеткиресиздер деген үмүттөбүз.